Алмазбек Атамбаев мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун оппоненти беле. Сооронбай Жээнбековдун президенттик кызматка киришкенине 2,5 жыл убакыт болуп калды. Ошондон улам айрым саясий оппоненттери, айрым маалымат каражаттары президент кызматка киришкенден бери көзгө көрүнүктүү иш жасай албай жатат, жөн эле олтурат деген сыяктуу маалыматтык чабуул жасай баштады. Бул тууралуу көп сөз айтып олтуруунун кажети жок. Өткөн бийлик чалмакейин чалып басып кетти. Москва бир күндө курулган эмес. Эми президенттин бир гана коррупцияга каршы жүргүзүлүп жаткан күрөшү тууралуу айтканына токтололу. Бул темада да президент өзүнүн оппоненттерин гана коррупцияга каршы күрөш деген уран менен камап жатат. Саясий куугунтук болуп жатат деген багытка буруп кеткиси келгендер да бар. Эми жакшылап анализ кылып көрбөйлүбү? Бишкек ТЭЦ-ин модернизациялоодогу ири коррупцияга айыпталып, абакка киргизилген мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев TBI компаниясынан бөлүнгөн акчага 2 мектеп куруунун ордуна бир гана мектепти куруп койгону жана бул иштеги коррупциялык жагдайлар боюнча камалган Бишкек шаарынын экс-мэрлери Кубанычбек Кулматов, Албек Ибраимов, Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз чыгарылып кеткени жана Кой Таш окуясы боюнча айыпталып жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун оппоненттери беле. Тескерисинче алар менен мурда бир командада иштебеди беле. Демек Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштө эч кимди, туугандарында, досторунда аябай турганын, ошондо гана бул күрөш натыйжа бере турганы тууралуу айткан сөзүнө бекем туруп жатат десек болот. Эгерде ал кол ийрисине тартат кылса, анда досу Алмазбек Атамбаевдин бийлигине таянып калкалап калат болчу. Андай кылбады, мамлекеттин кызыкчылыгын жеке мамиледен жогору кое турганын далилдеди. Бүгүнкү күндөгү коррупцияга каршы күрөш көпчүлүк атка минерлер үчүн сабак болуп жатат деп айтууга да болот. Себеби ар кандай кыңыр иш акыры 40 жылда ачыла турганы жогоруда аттары аталган экс-чиновниктердин тагдыры көрсөтүп турат. Учурда президент Сооронбай Жээнбековду Атамбаевдин талапташтары бир оңчой саткын деп каралап келишсе, азыр СДПКнын ичара согушуп, бирин-бири Ак деңиз, бири Кара деңиз болуп турган мезгили. Булак Назар Ньюс Чекиткейжи. Сүйүнчү, Мамбет Мамакеев Гиннес китебине кирди. Өмүрүн медицинага арнаган атактуу хирург Мамбет Мамакеев Гиннес рекордтор китебине расмий түрдө кирди. Хирургтардын атасы аталган Мамакеев дүйнөдөгү эмгек жолун улантып жаткан эң каары хирургтардын бири. Ал быйыл 93 жашка толуп олтурат. Белгилүү дарыгер 67 жылдык иш тажрыйбасында миңдеген бейтаптарга экинчи өмүр тартуулап, азыркыга чейин күн сайын бир нече оор операцияларды жасап келет. Садык Шернияз: бир сайт өзүм билбеген эсепсиз байлыктарымды жарыялап жибериптир. Жогорку кеңештин депутаты Садык Шернияз Фейсбуктагы баракчасына өзүм билбеген байлыктарымды жарыялап жибергенине ыраазымын деп жазды. Парламентте кесиптештеримдин арасында кадимкидей авторитетим көтөрүлүп калганын байкадым. Көрсө бир сайт менин өзүм билбеген эсепсиз байлыктарымды жарыялап жибериптир. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол сайтка рахмат айтып коеюн деп чечтим. Бир кадырымды көтөрүп койгондору үчүн, дейт жогорку кеңештин депутаты Садык Шернияз. Булак Назар Ньюс Чекиткейжи. Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Ак жол айыл аймагынын ардагерлери бийликке кайрылышты. Кыргыз Республикасынын президентине, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасына, Кыргыз Республикасынын башкы прокуроруна, Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Ак жол айыл аймагынын ардагерлеринен ачык кайрылуу. Урматтуу өлкө жетекчилери, акыркы мезгилдерде биздин уулубуз академик Жумалиев Кубанычбек Мырзабековичке бир уч топтун жалган жала жаап, куру доомат коюп жатканын, мындай ээн баштыкка жана адепсиздикке тиешелүү органдардын чара көрбөй жатканы биздин сабырыбызды түгөтүп баратат. Илимпоз мамлекеттик ишмер катары өлкөгө эмгеги сиңген адамды мынтип кодулоо, мазактоо, урт эткиге алуу акылга сыйбаган нерсе. Биз мыйзамдуу өлкөдө жашашыбыз керек. Жапыкеев баштаган топтун үрөй учурган чакырыктары башаламандыкка, жапайычылыкка жол бербейт деп ким кепил боло алат? Мындай коркунучтуу аракеттерге УКМК тиешелүү аракетин көрүшү керек. Мындай чакырыктардан улам эртең кокус экиге бөлүнгөн тарапташтар радикалдуу кадамдарды жасап жиберсе ким жооп берет? Элибиздин ийгилиги ынтымакта. Биз үчүн эң баалуусу бул ынтымак.
Биздин угушубузга караганда Жумалиевке карата текшерүүлөр башталыптыр. Маалымат катары айта кетели. 2005-2010 жылдардагы төңкөрүштөн соң бийлик башында жүргөн аткаминерлер өлкөдөн качкан кезде Жумалиев коррупцияга аралашпаган тазалыгы менен өлкөдө калган. Эки төңкөрүштөн соң жалаачылардын демилгеси менен 2 ирет катуу текшеришкен. Колго эринер бирдеме таппаганынан жана элдин колдоосунан улам бүгүнкү күндө да Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде депутаттык кызматты аткарууда. Мурунку убакта бийликте жүргөнү үчүн гана текшерүүлөр боло турган болсо, анда бир нече жүздөгөн адамдарды текшерүү керек. Жумалиевдин биздин элге жасаган эмгегин элибиз унута элек. Таш көмүр, кара жыгач кара жолун өз аракети менен асфальт жолго айландырган. Бул бир гана мисал. Коронавирус илдети каптаган кечээки эле кырдаалда четте турбай элге колдон келген чоң жардамын берип жатты. Көпчүлүгүбүздө бай жаман деген түшүнүк калыптанып калгандай. Мындай ишкер адамдар болбосо жумуш орундары кайдан түзүлөт? Мамлекетке салык кайдан түшөт? Кумтөр сыяктуу кен байлыктар, автомат сыяктуу заводдор, нечендеген насостук станциялар жана башка толуп жаткан мүлктөр тонолду. Жумалиев ишканаларды куруунун үстүндө аракеттенип жүрөт. Акыркы эле бир мисал, Таш көмүр шаарынан жакын жерде цемент заводду курууда. Бул завод ишке кирсе көптөгөн адамдар жумуш орундары менен камсыз болот. Өлкө бюджетине ири салыктар түшөт. Элибиз үчүн эң керектүү курулуш материалдар болгон цементтин баасы төмөндөйт. Ар бир адам бирөөгө сын айтуудан, жала жабуудан мурда мен мамлекет үчүн эмне жасап койдум деп өзүнө суроо берсе жакшы болмок. Мындай уулубузду коргоп алууга биздин да кудуретибиз жетет. Биз аксакалдык кылып, сабыр тутуп, иштин акырын байкап туралы деп чечкенбиз. Жол тосуу, митинг уюштуруу сыяктуу жол менен мамлекетке түйшүк арттырбайлы деп турабыз. Урматтуу өлкө жетекчилери, сиздерден калыстык, адилеттүүлүк күтөбүз. 107 аксакалдын атынан Ак Жол аймактык аксакалдар кеңешинин төрагасы Төлөгөн Абасов. Депутат өкмөт күнү түнү эс алуусуз иштеди. Ошондуктан Абылгазиев эс алып, өзүнө келип алсын. Келгиле, жөн эле шашыла бербейли. Ал тергөө үчүн эмгек өргүүсүн алды деп жазып жатышканы туура эмес деп ойлойм, деген пикирин Республика Ата Журт фракциясынын лидери Жыргалбек Турускулов премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиевдин кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсү тууралуу билдиргенин жергиликтүү булак жазды. Маалыматка ылайык, депутаттын пикиринде айтылып жаткан, жазылып жаткандар чындык эмес. Ал 3 күндүк эмгек өргүүсүн алды деп жазышты. Эмгек кодекси боюнча ал өргүү ала алат. Биздин өкмөт 2 айдан бери дем алышсыз күнү түнү коронавирус пандемиясы менен күрөшүүдө. Менимче болгон маселе эс алып, өзүнө келип, анан ишин улантышы керек. Бул менин пикирим, деди Турускулов. Эгерде ал тергөөгө тоскоол болбойн деп чечсе, анда ал убактылуу ишинен кетиши керек болчу деп кошумчалады депутат. Булак, Назарньюз, Чекит Кейжи. Карамушкинанын баскан жерине чөп чыкпайт. Европада жаткан Сыргак Абдылдаевка эмне жок? Кыз боосуп энесин коркутат болдуго бул жагы. Азыркы кезде СДПКнын ичиндеги интрига, бөлүнүп жарылуу коомчулукта кеңири талкууланып жатат. Ичара ажырымга эмне себеп болду деген маселеде парчалаштар бирин-бири айыпташууда. Негизи жара акыры жаралмак. Буга дейре социалдык тармактардагы СДПКнын саясий кеңешинин мүчөлөрү Ирина Карамушкинанын, Темирлан Султанбековдун, Адил Турдукулов, Кундуз Жолдубаева, Рита Борбукеевалардын кайым айтышуулары келишпестикти ачыкка чыгарды. Натыйжада маселени ынтымактуу чечип алууну көздөшкөн СДПКнын саясий кеңешинин мүчөлөрү 26 майда жыйынга чогулушуп, бирок бир пикирге келе алышпаганы жыйындан кийин белгилүү болду. Ынтымакка келели деген жыйынды Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, Кундуз Жолдубаева, Адил Турдукулов отурган жерде отурбайм, партиянын саясий кеңешинен чыгам деп чогулушту таштап чыгып кетип, ынтымак маселесин талкуулоого келгендердин ортолоруна чок салып, чырды ырбатып баса берди. Натыйжада Рыскелди Момбеков, Асель Кодуранова, Кундуз Жолдубаева, Адил Турдукуловдорду колдоп, партиянын саясий кеңешинен чыгаарын билдирди. Анан кылгылыкты кылып, кылжып менен бууп туруп, Ирина Карамушкина, Рыскелди Момбеков, Атамбаевдин балдары саясаттан ол деп айтып, партиянын саясий кеңешинен чыгаарын жаар салып, партия ичине жик салды дегендей беттырмаарлык кылууда. Мынтип өзү баштаган ишти башкага оодарып, Атамбаевдин балдары менен Момбековдун ортосуна чок салып, бузукулук кылып жатканы кандай? Кыргызда мындайды: кыз боосуп энесин коркутат деп коет. Ата-бабалардын,
менен дос болсоң айбалтаңды ала жүр дегенин ырастады. Ырасында Рыскелди Момбеков жаңы социал-демократтар партиясын Сейит Атамбаев жетектеп шайлоого барса, ийгилик кааларын белгилеп, колман келген жардамымды бергенге даярмын деп айтып чыкты. Момбековдун Атамбаевдин балдары боюнча жаман пикир айтпаганын саясий кеңештин жыйынына катышкан Назгүл Мамытова, Адил Турдукулов, Эрмек Айкеановдорда баса белгилеп жазышты. Өкүнүчтүүсү Карамушкина кайдагы жөө-жомокту токуп чыгып, бузукулук кылып жатат түшүнүп болбойт. Эмне мынча жанына күч келет дейм да. Кызыгы эл дүрбөсө эшек кошо дүрбөйт болуп, Европада жаткан Сыргак Абдылдаев Карамушкина мынтип жазды деп акылдуу болуп чыга калыптыр. Жалгызчындык Карамушкинага байланып калгансып. Сыргак мырза адилеттүү болсо, калыс сөзүн айткысы келсе, саясий кеңештин жыйынына катышкан Карамат Ороозова, Анвар Артыков баштаган мүчөлөрүнөн сурап койсо болмок. Андай колунан келбеген соң көрбөй үргөн иттин жоругун жасап, Атамбаевдин балдарына кошомат кылбай эле отурса жарашмак. Эгер Атамбаев деп күйсө, Европага жатып, жөө-жомокторду токуп баатыр болбой, Кыргызстанга келип саясий күрөшкө чыкпайбы? Колунан кокон тыйын келбегендердин эле сөзү укмуш, асмандан келе калышып. Дагы бир жагдай, СДПКнын саясий кеңешинин жыйынына катышкандар чындыкты Назгүл Мамытовадай болуп, акчы көк деп ачык айтышса болмок, билмексен болушпай. Төө кушчасынан кумга баш тыгып алган жакшы эмес го. Алмаз Темирбек, журналист. Булак Навзар Ньюс Чекит Кейже. Жогорку кеңештеги Бир бол фракциясынын депутаты Кубанычбек Жумалиев өзүн чоң казат деп атаган кыймылдын өкүлү адвокат Канат Хасановго каршы арыз менен Ички иштер министрлигине кайрылды. Жумалиевдин адвокаты Бакытбек Жумашев Азаттыкка билдиргендей, Ички иштер министрине жазылган арызда ал Канат Хасановду жоопко тартууну өтүнгөн. Канат Хасанов 26 майда Жумалиев Бишкектин Ленин райондук сотуна $100,000 пара сунуш кылган деген маалымат айткан. Бул менен депутатты далили жок айыптап чыккан. Депутат анын айткандарын жалган жала деп эсептейт. Ошого байланыштуу өз кадырын баркын коргоону өтүнүп арыз жазды, деди ал. 28 майда Канат Хасанов Ички иштер министрлигине чоң казат кыймылынын иши тууралуу күбө катары сурак берип чыкканын, ушул эле күнү кайрадан суракка чакырылганын кабарлаган. Буга чейин прокуратуранын мурдагы кызматкери деген Сыймык Жапукеевдин бир канча атка минерлердин, анын ичинде Кубанычбек Жумалиевдин байлыгы тууралуу видео кайрылуусу коомчулукта катуу талкууга түшкөн. Ал депутаттын күмөндүү жол менен тапкан байлыгы $2,5 миллиард жетерин айтып чыккан. Жумалиевдин жана башка кишилердин байлыктарынын мыйзамдуулугун текшерип чыгууга чакырган. Кубанычбек Жумалиев өз дарегине айтылгандарды четке кагып, Жапукеевди сотко берип, 10 миллион сом өндүрүп берүүнү суранган. Алдоо арыз сотто карала баштады. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат депутатка карата сотко чейинки териштирүү иштерин баштаган. Жумалиевге жана анын жакындарына таандык көп сандаган мүлк аныкталганын билдирген. Ички иштер министрлиги чоң казат кыймылынын мүчөсү Сыймык Жапукеевдин интернеттеги билдирүүлөрү жана чакырыктары боюнча сотко чейинки териштирүү башталганын да маалымдаган.